Бүгін bir оору туралы сүйлөшөбүз. Албетте бул тиш оору, баш оору эмес, бул жан дүйнөнүн оорусу. Бүгүн адамдарды карасак, чөйрөңүздү, кошунаңызды, кайсыл жерди карабаңыз, адамдарда кызыгуу жок жашоого. Ошондуктан көбүрөөк дуба кылыңыз, Аллахым жашоого болгон кызыгуумду алып койбо деп. Адамдар Дубайга барат, Россияга барат, Европага барам, ар жерге барам деп ар кандай нерселерди кыялдана берет, бирок барып келген учурду дагы ойлоп коюп атат да адамдар. Адамдардын жашоого кызыгышы кетип калды. Мурда 80-жылдарга чейин, алга чейинки жылдарда бүт адамдарда байлыгы, бийлиги жок болушу мүмкүн эле, бирок көңүлдөрү кандайдыр бир даражада тынч эле да. А бүгүн дүйнө келди, адамдарда колунда акчасы бар, бирок кандайдыр бир даражада жүрөгүнөн тынчтык алынып калгандай да. Жүрөгүндө тынчтык жок. Коерго жай таппай жүрөт адамдар бири-бирин. Адамдарды байкасаңыз, урматтуу мекендешим, көңүл оорусу катуу күчүп аткан учуру. Теологдор, молдолор катуу иштеш керек бул учурда. Жашоого болгон кызыгуу жок, урматтуу мекендешим. Bir учурда устаздын бөлмөсүнө кирсем, устаз өтө катуу ыйлап жатат. Устаз не болду, эмне үчүн ыйлайсыз десем, учуру бар эле, кыйынчылыктарды көрдүм. Көрбөгөн азабым калган жок, келин болбогон жерим калган жок. Келин, жаңы келген келин өтө көп иштейт, өтө көп кызмат кылат, туалетинен баштап идишине чейин ошо жуат, таза кылат. Келинден айырмам жок, иштедим. Бүгүн ийгиликке жеттим, бардык нерсем бар. Бирок баары ошол кыйынчылык күндөрдү сагынат экенсиң дейт. Урматтуу мекендешим, бүгүн түйшүк маселелер көп. Жашооңузда негизи эле бүгүн көйгөй маселелериңиз көп, проблемаларыңыз көп. Бирине жеткирсеңиз, бирөөсүнө акчаңызды жеткире албайсыз. Кандай көйгөй маселелер, түйшүктөр келсин, айырмасы жок, бирок кайгырбаңыз. Кайгыруу менен бир проблеманы чечип болбойт. Түйшүк маселенин бир маселе келсе, ону ойлонуп, сыгылып, бир маселени чечтиңизби? Чечип болбойт. Ошондуктан эч качан кайгырбаңыз, урматтуу мекендешим. Түйшүк маселелер, проблемалар өтө көп болуп келип, башыңызга ударлар, жашоонун ударлары, тагдырдын ударлары берип жаткан учурда, о Аллахым деңиз. Өтө түйшүк маселелер топ болуп келип, жашоо ударлары уруп, кыйнап, сыгылып, депрессия, оорулар күчөп, балаңыз ооруп калат, бул жактан бир кырсык болуп калат, карызга батып, карыздан чыга албай каласыз. Ошол учурда о Аллахым деңиз. Албетте көйгөй маселелер өтө көп, түйшүк маселелер өтө көп, проблемалар өтө көп. Бул жашоо кыйнайт, бизди өтө азаптайт, сынайт. Бирок ошол учурда о Аллахым деңиз. Ата-энеңиз кайтыш болот, бир тууганыңызды жоготосуз. Бардык учурда, кандай учур келбесин, түшүңүздө эмне башыңызга түйшүк маселе келбесин, бардык учурда о Аллахым деңиз. Аллахтан башка кимге барасыз, урматтуу мекендешим? Аллахтан башка сизге ким жардам берет, урматтуу мекендешим? Сизди жараткан ал, сиздин ичиңиз органыңыздан, жүрөгүңүздөн баштап көңүңүзгө чейин бүт билген Аллах сиздин жүрөгүңүзгө дагы шифаны берет. Тынчтык деген нерсени жүрөгүңүзгө салып коет. Ал үчүн Аллахка барыңыз. Түйшүк маселе келген учурда наалбаңыз. Наалган деген наалбайм эмес. Ошол нерсени айтканыңыз негизи наалганыңыз болуп эсептелет. Бул жашоодо ооба бир жашоонун ичине түшөт экенбиз, бул адамдардан ыраазы кылыш өтө кыйын адамдарды. Сизге негатив кылышат, жамандык кылышат, жаман сөздөрдү айтышат, бирок ошолорго карабастан аларга жакшылык менен жооп бериңиз. Шайтандын дагы, эгер сиз жакшы адам болуп, өтө жакшы адам болуп, периште болсоңуз дагы, периштенин дагы душманы бар, ал шайтан. Демек, периште болуп кетсеңиз дагы баары душманыңыз болот экен да. Кандай учур болбосун, ар бир учурда, ар бир кезде жумурткадан кириз деген, сизге душмандык кылгам дегендер ар бир учурда чыгат, ар бир кадамда чыгат. Бирок бардыгына көз жумушуңуз керек. Бул жашоо, урматтуу мекендешим, өтө кыска. Муну жамандык кыламын деп, бирөөгө өч аламын деп, жаман көрүү менен жек көрүүнү өткөзүп албашыбыз керек. Жаныңыздагы эшек болсо, сиз дагы эшек болушум керек деген эмес. Сиз таза жашашыңыз керек, тыккан жашашыңыз керек. Алдымдагы эшек го деп, мен дагы эшекмин деп жүрө бербешиңиз керек. Урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек бул маселелерде. Мына Чубак устаз рахматуллах устазыбыз акыркы сабактарын байкасаңыз, ага чейинки сабактары өтө оор суроолор келет эле, телевизоруң жарылып кетсин дейт эле. Бирок андан кийинки мына шагирттери чыгып атат, телевизоруң эмес, үйүң кошулуп жарылып кетсин деген даражадагы өтө оор суроолор келип атат, бирок ошого дагы унчукпастан жакшынакай жооп берип атат. Неге, урматтуу мекендешим? Адамдарда бүгүн жашоого карата өтө динибизди түшүнөт, бирок амал жок, жүрөгүндө тынчтыгы жок, көйгөй маселеси өтө көп болгонуна байланыштуу, ар кандай учурлар өтө оор болуп келгенине байланыштуу адамдар жол таппай калды, эмне кыларын билбей калды. Караса досуна өнүгүп кетип атат, караса бул жерден бирөөсү өнүгүп кетип атат. Көрө албастык, ич тардык өзүн өзү жеп аткан учурда кайерге барып, кайсы эшикке барып башын урарды билбей калды.
Бирок урматтуу мекендешим, кандай түшүк маселе келбесин, кайсы эшикти барып такылдатышты билишиңиз керек. Адамдардан эч нерсе күтпөңүз. Бир нерсе күтпөңүз. Адам, чийкиттен болгон өзүңүз сыяктуу чийкиттен болгон адам, Аллахтын бардык эшиктери ачык. 1000 эшиктин бирөөсүнө барып такылдатасыз, ал жабык тура берет. Бирок 999 эшик ачык турат. Сизде жол көп, багыт көп. Үмүтсүздүккө түшпөңүз урматтуу мекендешим. Үмүтсүз шайтан болуп эсептелет. Бардыгы өтөт. Ишенесизби? Жашоо өтө кыска, бардыгы өтөт. Бизге чейин канчалаган окуялар болуп өттү. Мен тарыхты өтө көп окуйм. Тарыхты көбүрөөк окуң дейм. Себеби тарых кайталанат. Тарыхка чейин сиз азыр кылып, мисалы бир көпөлөктүн канатын кайрылып калса, ошого жүрөгүңүз ооруйт да. Бирок канатын эмес, бүт адамдарга зыян берген адамдар өткөн. Бүт адамдардын башын алып мыкаачылык кылган адамдар өтө көп өткөн. Мисалы Гитлер. Демек адам өлтүргөн болсоңуз дагы сизге чейин канчалаган адамдарды өлтүрүп койду да. Бирок ошол жол менен өлүп кеттиби алар? Улап дагы адам өлтүрүп өтүп кеттиби? Же тооба кылып өзүнүн жолуна кайттыбы? Аллахтын жолуна кайттыбы? Сиз эмне иш кылбаңыз, эмне кылмыш кылып койбоңуз, билип ката кылыңыз, билбей ката кылыңыз, эмнени кылсаңыз же кылбасаңыз айырмасы жок. Ал иштер болуп өткөн тарыхыбызда. Сизге чейин бул кылмыштар болуп өткөн. Демек, сиз бир нерсени адашып кылып койсоңуз, тооба кылышыңыз керек. Коркуу кыжалаттуу болуу Аллахтан болуш керек, уялуу Аллахтан болуш керек. Ал пешенеңиздеги адамдардан эмес. Кайгырбаңыз урматтуу мекендешим. Түшүк маселе келген учурда Аллахым деңиз, жардам бер деңиз, Аллахтан жардам сураңыз, башка эшикти какпаңыз. Себеби Аллахтан башка сизге эч ким жардам бере албайт. Биз биринчи иш башыбызга иш түшсө, биринчи таанышты издейбиз, адамдарды издейбиз, керектүү жерлерди издейбиз, анан акырында окшобой калса, Кудайым, Аллахым, жардам бербесең болбой кал деп, акырында саждага жыгылабыз. Жок, биринчи кезекте Аллахка жалбарыңыз. Андан кийин себептерин кылганды баштаңыз. Себептери андан кийинки орунда урматтуу мекендешим. Бардыгы өтөт дедим. Чындыгында өтөт. Бардыгы өтөт урматтуу мекендешим. Бардыгы өтөт. Сиз дагы өтүп кетет экенсиз. Канчалаган адамдар мүрзөлөрдө жатат. Аларга бир нерсенин айырмасы жок. Өлүк адамга бир нерсе дей албайт, тирик адамга бир нерселер дейт. Бышып турган алмага таш атылат. Бардык нерсеге көз жумганды үйрөнүшүңүз керек. Үн катпай аларды жазалашыңыз керек. Үн чыкпоо менен аларды жазалаңыз. Сизге болуп жаткан душмандыктар, көрө албастыктар бардыгына үн чыкпоо менен таш менен урганды аш менен ур дейт. Аш менен жооп бериңиз. Жакшылык менен жооп бериңиз урматтуу мекендешим. Падаша өзүгө бир жакшынакай устаны чакырып, мага бир сөз жазып берген шакегиме. Ал сөздү окуганым сайын мен кыйынчылыкка батканымда дагы, жакшылыкка батканымда дагы, кубанып бактылуу болгон учурумда дагы өзүмдү жоготуп койбой. Баягы уста барып, бир гана уста эле эмес, ал дин жактан дагы түшүнүгү бар адам болгон. Барып шакегине баары өтөт деп жазып коет. Ал падаша бир кубаныч кабар келсе дагы, бир кыйын күн келсе дагы ошо шакегин карап, шакектеги баары өтөт деген жазууну окуп, бардык нерсе өтөт экен. Күнүм кубанычтуу болсо, бул кубаныч күнүм дагы бүтөт, кайгылуу болсо, кайгылуу дагы бүтөт. Чындыгында урматтуу мекендешим, оорусаңыз дагы ал күн дагы өтөт. Кубанып бактылуу болсоңуз, ал күн дагы өтөт. Бийликке келсеңиз, ал күн дагы өтөт. Кайгырып, кедей болуп, бардык нерседен айрылып, банкрот болуп калсаңыз дагы, ал күн дагы өтөт. Баргы өтөт. Ал шакегин караган сайын ошентип көңүлү тынчтанат экен да. Күндөрдөн бир күн ушундай чоң проблема, түшүк маселе келип башына, шакегин ачуусу келип, шакегин ыргытып берет экен. Ыргытып берсе, думалап кетип аткан шакекти карап, шакекти ичиде дагы бир жазууну көрүп калат. Жакындап мындай караса, бул дагы өтөт деген жазуу бар экен да. Бул дагы өтөт деген жазуу бар экен. Күлүп, баягы падаша кайра шакегин тагып алат экен. Бул дагы өтөт. Бардыгы өтөт урматтуу мекендешим. Демек кайгырыштын эмне кереги бар? Сыгылуу менен бир нерсени чече аласызбы? Адам негизи эле урматтуу мекендешим, өтмүштү ойлоп же келечекти ойлоп кайгырат да. Меге эгер бир нерсе бербесеңиз, китеп окуп, бир нерсе менен алек менен болбосоңуз, Куран бербесеңиз, автоматтык түрдө өтмүштү же келечекти ойлоп, өзүгө өзү бир нерсени иштеп чыгарат. Бул заводко бир нерсе керек. Же өтмүштөгү проблемаларды ойлойт, ошол учурда мындай кылыш керек эле, андай кылганда мындай болот эле деп. Же келечекти ойлоп, келечекте эмне кылам, кызымды кимге берем, кантип үйлөнөм, кантип күйөөгө чыгам, же кандай болот, жашоом кандай болот деп ар кандай ойлорду, түшүктөрдү автоматтык түрдө бере берет. Урматтуу мекендешим,
О, жөрмөлөп жүргөн жыланга дагы рызыкты Аллах берет. Рызыктан кам санабы деп атат Аллах Таала. Рызкыбыз күтүлбөгөн жерден келишине сиз канча жолу, канча ирет күбө болдуңуз өзүңүз. Демек, рызык маселесинде ойлонгондун не кажети бар? Өтмүштөгү каталар, өтмүштүн дептерин жазыш керек. Ооба, сабак, бирок адеп кайгыруу бул жакшылыкка алып келбейт. Кайгы, гам адамды ар нерсе ойлорго сарат, арам ойлорго сарат. Себеби шайтандан бул. Бул кайгыруу, бул кабилетте жүрүү шайтандан болуп эсептелет. Биринчи адам кайгырат. Өзүн асыткан адам биринчи өтө кайгырган, өтө ойлонгон, андан кийин өзүн аскан. Ошондуктан кайгырбаш керек. Кайгыруу шайтандан, урматтуу мекендешим. Себеби ички жан дүйнөңүз кыйналып турса, башкалар күнөөкөр эмес. Аларда кошо сыпкашыңыз керек, аларда кошо кыйнашыңыз керек деген эмес. Бардыгы өтөт экен, урматтуу мекендешим. Кайгыруудан не пайда? Сыгылуудан не пайда? Bundan bir son 5 ким сизге пайда бербейт. Сиз дагы бирөөгө пайда бере албайсыз. Эгерде кайгыңыз болуп туруп бирөөгө айтсаңыз, эгер ал дос болсо, кайгырат, чындап жүрөгү ооруйт. Досум ушундай болуптур деп. Эгерде душманыңыз болсо, кубанат. Анда бар кимге ар нерсе кайгы проблеманы өзүңүзгө кошуп башканы дагы сыгыштын кереги жок да. Эшиктер ар дайым кимдики ачык? 24 саат в сети онлайн ким турат? Албетте Аллахтын эшиктери ар дайым ачык. Аллахтан башкага жалынбаңыз. Аллахтан башка эч ким жардам дагы бере албайт. Берсе эртеси күнү милдет кылат. Ошондуктан Аллахтан жазбаңыз, урматтуу мекендешим. Абу Дарда радиаллаху анху өзү айтат да, мен 10 дирхам менен көйнөк алуу үчүн базарга жөнөдүм. Жолдо Абу Зарды көрүп калдым. Абу Дарда кайга жөнөдүңүз десе, эми көйнөк алайын дедим эле, бир 10 дирхамдай акчам бар эле десе, Абу Зар кыйкырып жиберет. Абу Дарда ысырап кол адам болуп кетиптир деп кыйкырганды баштайт. Абу Зар, кыйкырбаңыз, не болуп кетти? Себеби мага айтыңыз. Адамдар бизди карап атат. Эгерде менин кийим кылышым жакпаса, өзүңүз кийим кылып бериң, жүрүңүз деп. Анан макулдугун бергенден кийин экөөбүз базарга жөнөдүк. Базарга барып 4 дирхамга мага көйнөк алып берди. Көйнөктү алдым, кайра кайттым. Үйүмө жетпейт экенмин, үйгө карап барат экенмин, үйгө жетпестен бир адамдын аврети ачык же ачык жабык абалда жүргөнүн көрдүм. Кийинбейсизби, уялбайсызбы, адамдардан болбосо Кудайдан уялыңыз десем, кийим алганга акчам жок, каражатым жок. Кайра барып 4 дирхамга ага бир көйнөк алып бердим. Кайра үйгө кайттым. Үйгө жетпестен бир кызын ыйлап жатканын көрдүм. Себебин сурадым. Эмне болду? Эмне үчүн ыйлайсың? Кызым, не болду? Неге ыйлайсың? Мен бир кулмун. Кожоюнум май алып кел деп, буну идишти берип жөнөттү эле, колунан түшүп кетти, сынды. Май дагы жок, эми ошону аз барсам катуу жазалашы мүмкүн. Ошону ойлоп атам. Жүр, мен сага жардам берем деп, кайра келип 1 дирхамга майын, 1 дирхамга ушундой идишин кайра бердим. Анан баягы кыз карап турат мени. Неге карайсың? Сиз эми мага көп болуп, шапаатчы болуп барбасаңыз болбойт, ортого түшпөсөңүз болбойт. Мынча убакыт неге жоголдуң деп дагы урушу мүмкүн кожоюнум, ошондуктан барбасаңыз болбойт десе, макул анда барайын деп бардым үйүнө. Сиздей адам мени үйүмө келди деп кубанды. Ал адам өтө кубанды. Бул адамга ырайым кылгын деп ортого түшүп баягы болгон окуяларды айтып бердим. Айтып бергенден кийин, сиздей адам мени үйүмө келиптир, сиздей адам ушул ортого түшүптүр, мен бул кызды эми кулдуктан чыгарамын. Бар, эми кете бер, сен азатсың, сен чык, сен эркинсиң дейт. Баягы кубанган абалда кетет. Кийин Абу Дарда радиаллаху анху ойлонот. Албетте бул жерде Абу Зар акылдуу экен. Негизи Абу Зар акылдуу экен. Мен 10 дирхамга көйнөк алуу үчүн кетип жаттым эле. Бирок өзүмө көйнөк да калдым. Андан сырткары бир кулдун эркиндикке чыгуусуна себепчи болдум. Жана бир адамдын кийимдүү болуусуна себепчи болдум. Канчалаган соопко ээ болдум дейт. Чындыгында, урматтуу мекендешим, менин асты деп коет. Биз керексиз нерселерди, мисалы шкафыбызда канчалаган кийимдерибиз бар. 15-20 көйнөгүбүз бар, бирок бир экөөсүн эле кийебиз ар дайым. Канчалаган ашка нерселерибиз бар. Ошолордун бардыгы бизди чарчатат, кыйнайт.
бир учурда бир бизнести кылам же бир ишти кылам деп коесуз, аны менин астыга таштап коесуз. Дагы бир нерсени машинаны мына жерин оңдош керек деп менин астыга таштап коесуз. 2 жылдан кийин мындай кылыш керек деп менин астыга таштап коесуз. Алар чогулуп адамды кадимкидей кыйнай берет. Ашыкча ойлордон арылышыңыз керек. Бардык ойлорду тетрадыңызга бир ачтыр листке жазып туруп, керексиз ойлордун бардыгын бисмилла деп жазып, бардыгын жазып бүткөндөн кийин ошол ачтыр листти кадимкидей өзүңүз бир күгүрт алып келип жагып бериңиз, күйгүзүп бериңиз. Болду, ушул күйгөндөн кийин болду, бул ойлорго кайтып келбеңиз эми. Эми ошондон кийин өзүңүзгө сөз бериңиз. Бул ойлорду ойлобойм, бул ойлор мени эми сыгышка алкысы жок. Бул ойлор мени кыйнабайт деп өзүңүзгө сөз берип коюңуз. Чындап эми кыйнабайт ал сөздөр. Кутулдуңуз деген эми. Ошондой арам ойлор бизди кээде туура эмес ойлор, жаман ойлор бизди кыйнап жүрө берет да. Ошол ойлордон арылыңыз, урматтуу мекендешим. Кеч жатканда эртеңки кыла турган ишиңизди ойлоп коюңуз. Себеби саарлап туруп эми эмне кылам дебеш керек да адам. Кеч ойлонуп бир нерселерди жазып коюп, эртең мындай ишим, мындай кылам деп жазып пландап койсоңуз, саарлап турганда ошону ирети менен кылганды баштайсыз. Бул бир эле күндүк эмес, 1 жылдык өмүр боюндук ушундай планы болуш керек негизи. Пландуу адамды шайтан да базара албайт. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, план менен жашаңыз. Чөйрөдөгү адамдарыбызга дагы байланыштуу биздин кайгырышыбыз, сыгылышыбыз, ойлонушубуз. Себеби бир адамды алдыда отурсаңыз, ал адам көйгөй маселе түйшүктүн ичинде болсо, кадимкидей ал өзүгө сизди тартып алат да. Ага кошулуп сиз да кайгырышты баштайсыз. Ошондуктан чөйрө маанилүү деген. Бирөө арак ичет, арактын ичинин алдында башкалардын көзүндө алкаш болуп көрүнүп каласыз. Ичпейсиз, бирок ошонун алдында отурганыңызга байланыштуу сизди алкаш деп ойлоп калат. Чөйрөдөгү адамдарга дагы маани беришибиз керек. Бир ыйлата турган тамаша бар да, бул жерде бир саз бар экен, саз дегенде көл бар экен. Көлдө өрдөктөр жашайт. Өрдөктөр жашашып, чогулушуп, бул жер саз болуп кетти, сасыкты тазалабайбы деп падышасын да өлтүрүп койот экен баягы өрдөктөр. Эми башка көлгө көлмөк табып, көчпөсөк, бул жер өтө жаман болуп кетти, булганып кетти деп чогулушуп, бир экөөсүн жөнөтөт экен башка көл табып келгиле деп. Башка көлдү издеп кетишет. Кайра келишип, башка көл бар экен, барайлыбы, ошол жерге өтө таза экен, тунук экен, асты көрүнүп турат экен, балыктар көрүнүп турат экен десе, өрдөктөрдүн бардыгы барабыз дейт экен. Арасынан бирөөсү, токтогула шефтер, мен дагы сөзүмдү айтып алайын. Не дейсиз десе, аркабыздагы ылайларды, аркабыздагы чыгындыларды таштап, жуунуп, таза болуп барабызбы ал көлмөккө, же ушул бойдон кете беребизби дейт экен. Айтайын дегеним, сиз ушуга чейинки, ушул күнгө келгенге чейинки жаныңыздагы досторуңуз, шериктериңиз менен жаңы иш баштоодон мурда аларды же аларды өзүңүзгө кошуп бүт тазалап алышыңыз керек. Бир көлдөн экинчи көлгө өтүү үчүн чөйрөңдү тазала дегени. Ошол бойдон барсаң, ал жерде булгайсың, ал жерде арам кыласың дегени. Биздин аң сезимибиз, оюбуз дагы ушундай, урматтуу мекендешим. Мээбиз дагы ушундай иштейт. Буга чейин келген мусурлардан бүт арылышыңыз керек. Мээ таза болсо, мээ бош болсо, мээ чындап аруу болсо, анан бир нерсе кирет адамга. Бир нерсе кылат адам. Мурдагы мусор ойлордон бүт арылыңыз, тазаланыңыз, урматтуу мекендешим. Экинчи көлмөктө таза туруш үчүн, экинчи көлмөктө таза жашашыңыз үчүн бул көлдөн өзүнөн таза болуп кетишиңиз керек. Аркадагы ылайларды ташташыңыз керек. Аркадагы туура эмес ойлорду, арам ойлордон, көрөлбастык, жек көрүп, бардыгынан жоготуп, таза көлмөккө түшүшүңүз керек, урматтуу мекендешим. Ошол кайгылар, ошол былчыктар, ошол саздар, ошол көлмөктөр, ошол мусорлар бизди кармап турат. Неден? Таза жашоодон. Жаш бала кезиңизде эч кандай көйгөй маселеңиз жок эле. Жыргап жашайт элеңиз. Ошол сыяктуу жашаш мүмкүн бул жашоодо. Аны үчүн бардык көйгөй маселеңиз, жаштыгыңыз ата энеңиз айтат деңиз, эми Аллахка айтышыңыз керек да. Мурдагыда ата эне жок, бирок ата энени дагы сизге жиберген Аллах бар го. Эмне үчүн башкага өзүңүзгө сыяктуу чийгиттен болгон пендеге жалынасыз? Менин эң жаман көргөн нерсем адамга жалынуу. Эң жек көргөн, эң жаман көргөнүм адам пендеден пендеге сурашы. Урматтуу мекендешим, ойлонушуңуз керек. Өзүңүздү тазалаңыз. Арам ойлордон алыстаңыз. Сизде түшүк маселелер көп болот. Жамандыктар көп болот. Көрөлбастар көп болот негизи эле жашооңузда. Сизге таш аткандар көп болот. Бирок ошолорго карабастан бардыгына унчукпастан жооп бериңиз. Сизге негизи эле келип аткан
негатив пикирлер, ой пикирлер, жаман сөздөр, жаман сөгүүлөр, уруштар, ударлар бардыгына бир канча жол менен жооп берип, аларды өз ордуна коюп койсоңуз болот. Бир аалым бар экен. Аалым сабак берип, шагирттерине сабак берип отурса, бир жаңы шагирт келип сабагына катышат экен. Сабак бүткөндөн кийин баягы келген жаңы шагирт келип алдына, сиз алдамчысыз, сөздөрүңүз бүт жалган, 190% жалган, сиз адам эмессиз, айбансыз, андай мындай жаман сөздөрдү бүт айткандан кийин кетет экен. Кетүүдөн мурда аалым ага карап туруп, дагы мага сөзүңүз барбы деп коет экен. Болду. Ушул эле сөздү айтат, баягы кетет. Кетип баягы адам ойлонуп, шагирти ары жатып, оңго солго буланып жатып, баягы дагы сөзүңүз барбы деген сөз эч эсинен кетпей коет. Кийин аалымдын чыныгы аалым экендигин түшүнөт. Ушунча сөктүм, урдум, эч нерсе дебестен дагы сөзүңүз барбы деп койду. Бул чынап аалым окшойт деп кечирим сурап коеюн деп, эртеси күнү дагы келип, кече тура эмес чыгып койдум, кечириңиз десе, баягы аалым карап туруп, дагы сөзүңүз барбы мага дейт. Мен кече акыңызга кирдим, тура эмес иш кылдым, ошону мойнума алып келдим, кечириңиз десем, неге мындай деп атасыз? Кече дагы ушул сөздү айткансыз, дагы сөзүң барбы деп. Себеби мен сенин кулуң эмесмин дейт. Себеби мен сенин кулуң эмесмин дейт. Урматтуу мекендешим, бизге келип жаткан жаман пикирлер, жаман сөздөр, сөгүнүүлөр, бир жамандыктар болуп жаткан болсо, биз дагы аларга жооп беребиз деп, жаман сөздөр менен, жаман сөгүнүүлөр менен, урушуулар менен жооп беребиз деп, ошол адамдын жана ошол окуянын, ошол учурдун кулу болуп калабыз да. Жок, ал учурдун кулу болбо, ал адамдын кулу болбо. Сен Аллахтын кулусуң. Оюңду кенен кара. Мээң менен кенен ойлон, урматтуу мекендешим. Ал учурдун, ал убакыттын кулу болбо. Ал учур өтүп кетет, ал сөгөт, урушат, болду, кетет. Ага маани бербей кой. Көзүңдү жумуп кой ага. Ал ойлонуп бир күн кечирим сурайт келип. Ушул жолдон пайдаланышыңыз керек, урматтуу мекендешим. Бирөө сизде негатив ойлор болот, жаман сөздөр болот, сөгүнүүлөр болот, аларга бардыгына көзүңүз унчукпашыңыз керек. Дагы сөзүң барбы деш керек. Ал эми экинчиси, мисалы жаман ой пикирлер, сөгүнүүлөр болгон учурда ага суроо бериңиз. Эмнеге мындай сөздөрдү мага айтып жатасың деп. Ал ойлонушту баштайт оюнда. Ойлонуп жооп бергенди баштайт. Сен жакшы болушуңду каалайм, мындай болушуңду каалайм, адам болушуңду каалайм деп. Андагы суроо бериңиз. Мен кандай болоюн деп сенден сурадымбы же жокпу? Ал дагы ойлонушту баштайт. Чындыгында андан сиз эч нерсе сураган жоксуз. Ал өзүнөн өзү бир нерселерди айтып атат. Жаман ойлорду, жаман пикирлерди айтып атат. Сизге караганда жаман ой пикир ал. Сиз андан жардам сураган эч нерсе кылбадыңыз. Ал башка, сиз башка дегени да. Ортодо түшүнүктүү ушундай берип коет. Психологиялык жактан ушундай берип коет. Ошондуктан ошондой жооп берип коюңуз. Эң жакшы жооп, бирөө жамандык кылса, эң жакшы жооп ага жакшылык кылуу. Мисалы, бир балаңыз ооруп калса, тиши ооруйт, башы ооруйт, ичи ооруйт. Мисалы, балаңыз ооруп кала турган болсо, ал сизге жаман кылыктарды кылганды баштайт. Жаман сөздөр менен сүйлөштү баштайт. Бирок сиз аны урасызбы келип? Тебесизби? Жок. Ал сиз билип турасыз, ичи ооруп аткандыгы үчүн ал жаман сөздөрдү айтып атат. Ичи ооруп аткандыгы үчүн, тиши ооруп аткандыгы үчүн жаман сөз нервтенип атат, сөгүнүп атат сизге. Ошол сыяктуу эле, урматтуу мекендешим, чөйрөдөгү жаман адамдар сөгүнүп атса, урушуп атса, тилдеп атса, ал адамдын өзүнө сүйүү жетпей жатат. Ал адамдын өзүнө мээрим жетпей жатат. Ал өзү ичинен бир жери ооруп атат. Түшүнүп атасызбы? Дуа аркылуу, жакшы сөздөр менен, жакшылык каалоо менен, сүйүү менен ага жардам бериңиз, урматтуу мекендешим. Ошол жаш бала сыяктуу анын бир жери ооруп атат. Ошондуктан жаман нерселерди кылып атат сизге карата. Жаман сөздөрдү сөгүнүп атат дегендей. Ага сүйүү менен, дуа менен жардам бериңиз, урматтуу мекендешим. Аны ошол бойдон калтырып койбоңуз. Мисалы, ошондой сөздөр болгон учурда, сөгүнгөн учурда, сиз мисалы сизди жиндисин десе, андан дагы төмөнүрөөк даражага түшүң. Мен жиндилигим жөн эле эмес, мен артистмин деп туруп бир төкмө акындыкты келтирип коюң. Бир сөгүнүү сүйлөсө, бир жаман арам ишен же жаман сөгүнүү менен тил десе, андан дагы төмөнүрөөк даражаны айтып коюң.
ошондо теңелүү болбойт. Ал теңелип сиз бир туура эмес сөгүнөсүз, ал дагы сөгүнүп алып келип бурушка алып келет. Мунун натыйжасы жаман болот. Сиз бир нерсе десе пакетсин десе сиз клеенкамын деңиз. Төмөнүрөөк түшүү урматтуу мекендешим. Киберлик эмес да, текебирдик эмес. Ошого байланыштуу. Ушундай. Кандай күн келбесин, кандай учур келбесин кайгырбаңыз. Жашоо алдында. Биз урматтуу мекендешим өзүңүздү акыретке дагы даярдашыңыз керек. Негизги максатыбыз бул жашоодо жашап, акыретте бейишке кирүү. Демек биз түбөлүк экенбиз. Бул жашоодогу бардык нерсе өтөт экен, көп кайгыруунун кереги жок бул жашоодогу нерселерге. Көңүлүңүзгө айтың. Бир окуя болсо, ушул арзыйбы, арзыбайбы? Мен кайгырып, депрессия, стресс болушум арзыйбы, арзыбайбы? Миллиондогон адам өтүп кетти. Бир балам өтүп калды десеңиз, 5 баласын жоготкон адамдар бар. Мен уул перзенттүү болбой жатам десеңиз, негизи эле перзентке жетпей жаткандар канча? Мен карзым көбөйүп кетти десеңиз, банкрот болуп, карзың бербесең камаласың деп камалып калгандар канча? Мен ооруп атам десеңиз, өлүп аткандар канча? Бир колум жок десеңиз, 2 колу жоктор бар. Бутум жок десеңиз, колу буту жоктор бар. Көзүм көрбөйт десеңиз, 2 көзү көрбөгөндөр бар. Өзүңүз мындай ойлонуп карасаңыз, урматтуу мекендешим, жалаң эле ушу алхамдулилля деп шүгүр кыла турган адам экендигиңизди билесиз да, даражаңыз ушунчалык бийик экендигин билесиз. Бир перзентим өтүп калды дейсизби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи 7 баласы болсо, 6 баласын өзү жерге койду го. Бир эле Фатима кызы 6 айдан кийин өттү пайгамбарыбыздан кийин. Мен жетиммин деп кайгырасызбы? Ушуга сыгыласызбы? Ата-энем жок деп кайгырасызбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ичинде 6 айлык кезинде атасынан ажырады. 6 жашында апасы өтүп кетти. Тоголук жетим калды пайгамбарыбыз. Эгер мен үлгүм пайгамбар пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дей турган болсоңуз, пайгамбарыбыздын жашоосу бүт кыйынчылык. Бир да жыргалчылык жок. Менин казаным кайнабайт дейсизби? Тамак жок, тамагымда эти жок дейсизби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 30-60-62 ай казанында астында от жагылбайт эле, кайнабайт эле казаны. Жей турганы бир эле суу, жөнөкөй эле бир катуу нерселер. Жеген нерсеси жок, тамагы жок. Бүгүн тамакта эти жок деп уруш чыгарган адамдар бар. Неге кыз төрөйсүн деп кыздан алгандар бар. Перзентке муктаждар канча, урматтуу мекендешим, ойлонушуңуз керек, кайгырбашыңыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канчалаган кыйынчылыктарды көрдү, канчалаган түйшүк маселелердин үстүндө жүрдү. Зейнеп энебизди төөдө үркүтүп өлүмүнө себепчи болгон адамды дагы кечирди го. Бардык нерсени кечире билишибиз керек, урматтуу мекендешим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымаларын билишибиз керек, ойлонушубуз керек, аларды окушубуз керек. Пайгамбарыбыздан өткөн үлгү жок. Бүгүн бирөөлөрдөн сурасаң, үлгүң ким, кумириң ким десең, Хабиб дейт, Месси дейт, Роналдо дейт. Сизге артисттин жашоосунун не кереги бар, урматтуу мекендешим? Артист этаж үй алыптыр, артисттин ойношу бар экен, бир артист мынандай клип чыгарыптыр, артисттин үйү мындай экен десе, бүт ошонолорду көрүп отурат бүгүн адамдар. Артист Дубайга барыптыр десе, Дубайдагы сүрөттөрүн көрүп отурат. Не ишиң бар дейм да, ушул бирөөнүн жашоосу менен не ишиң бар сенин? Не ишиңиз бар? Мындай бекерсиз нерселерден. Китеп окуңуз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын билбейсиз. Көп адамдар билбейт. Окуш керек. Бирөөлөрдүн жашоолорун кызыкпа, өзүң менен мамиле кыл, бирөөнүн менен мамилени токтот, урматтуу мекендешим. Аллах ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин, арамдарам көрсөтүрандан алыс кылсын. Кайгыдан, кайгыруудан, сыгылуудан алыс кылсын. Жашоого болгон кызыгууну алып койбосун Аллах Таала.